Qartqan tarixi var, bayırqı, özgön yerine hoş geliştir demekçiyiz. Депутаты Сатыбалды Елмырза Рақи. Komşu Kıtay Respublikası menен Sattadagı özgöçö anın ordu болгон. Бул эми ушул ачуу аземинде туруп атабыз. Бул атабыздын ар кандай тараптуу акырына чейин негизделип такталып элек көп маселелер турат. Бул Советтер Союзуна чейин казы деген нерсе өтө чоң милдет атыган. Соттордой болуп, казы дегенге жөнөкөйлөр берген эмес. Илимдүү, билимдүү, динди дагы ошол кездеги мамлекеттик түшүнүгү бар, хандыкты дагы түшүнгөн кишиге казы деген наам берип жүрүшкөн. Kasının Cumhuriyet Kengesi'nin deputatı, lider fraksi Nurjigit Qadırбек Mırzaga gelemiz. Qadırlı konak. Assalamu alaikum hurmatlı atalar, apalar, zamandaşlarım, bir tuğandarım, saparlaşlarım, mekendeşlerim. Adam bolup törölüp, adam bolup jaşabagandar kança. Адамды адам кылган анын кара башы, эки буту, эки колу, сүйлөгөн тил эмес экен. Адамды адам кылган анын амалы экен. Жаныбек Казы деген адам өтүп кетти, бирок Жаныбек Казы деген ат жүрөктөрдө жашап атат. Бул дүйнөдө жашаш ар бир адамдын бешинесине жазылыптыр, ким төрөлсө, рызкысы төгөнчө жашайт экен. Бирок көз өткөндөн кийин адамдын руху кеткен жакка кетет экен, денеси топуракка айланат экен, бирок аты жүрөктөрдө жашай берет экен, эгерде ошого татыктуу болсо. Ушунча адамдар келип отурат. Бул жерде мен билгендерден эле канча эл депутаты, канча Кыргызстанды башкарган инсандар, бул жакта Эрмат Кожакматова отурат. Илимдин докторлору, ушулардын бардыгы кимге келди? Көз өтүп кеткен залкар инсандын кадырын, урматын сыйлап келип отурат. Элестетип көрүңүз, көзүнүн тирүүсүнө сый таппагандар канча? А бул киши жашап өтүптүр, жасап өтүптүр, мекени үчүн кылып өтүптүр. Чында өмүр кымбат, бирок өмүрдө да кымбат нерсе бар. Ал эмне? Жүрөктөгү ыйман, анан жараткан сага насип кылган, аманат кылган мекениң. Анан элиң, жериң. Ушул киши ыйманын сактайм деп мекенинен кеткен экен байкуш киши. Бир алым элди журтту сыйлап, жылкысын союп берип, эң аягында бата сураган экен. Кандай бата берели десе, бул жерде алымдар турат. Мусафир өлүмүндө өлсүн деп бата бергиле деген экен. Эл бата бербей койгондо акыр суранып атып алган экен. Неге дегенде билип билбей бирөөнүн акысына кирип койдумбу? Ушинтип балким акыретте кутулам деп. Бул киши баатырлык кылды, элди журтту уюштурду, мекен үчүн, эл үчүн күрөштү. Жараткан жакшы көрөт экен, бирок өлүмү мусафир өлүмүндө болду. Өзүнүн элинин жеринен алыста зарыгып жүрүп, мекенин сагынып жүрүп, Пакистан тарапта көз өтсө керек эле мен билгенде. Мен кайдан билейм муну? Японияда жүрсөм, Кыргызстандан келиптир деп мени мечитке пакистандык издеп келиптир. Бир уйгурлар экен, түгү бирок ошол жакта жашаган пакистандыктар экен. Кыргызстандык болсоң менин тууган болосуң. Кандай? Менин жубайым Кыргызстандан болот, өзгөндөн болот. Өзгөндө Жаныбек Казы деген болот, ошонун тегинен. Мен сени атайын издеп келдим деп үйүнө конокко чакырды. Көрсө Жаныбек Казынын укум тукумунан кыздарды алган экен. Ошол жакта байырлап, тамырлап калган турбайбы? Анан үйүнө чакырганда мен карындашыма берем деп белек бешкеп көтөрүп бардым, бирок пакистандыктардын бир салты бар экен, аялдарын көрсөтпөй деген, арманда келген. Бул бир. Экинчи, мен Жаныбек Казы тууралуу бала кезимде уккам. Эмне себептен дегенде бир шум таякен бар болчу, өзүнүн атасын таятамды аркасынан Жаныбек Казы деп тергейт болчу. Ошондо кандай адам экенин мен билбейт элем, бирок атасын Жаныбек Казы десе, демек эң сыйлаган адамын Жаныбек Казыга теңеп атса, мен таятамдай кайраттуу, кемеңгер, айкөл киши окшойт деп ошондо эле сезчү элем. Караңыздар, эстелигин. Бул кишинин баатырлыгында сөз жок, уюштургучтугунда сөз жок, менеджерлигинде, көкжалдыгында сөз жок, бирок колунда китебин караңыздар. Азыр байлык топтоп калдык. Өзү билим менен эмес, кийим менен мактанган эл болуп калдык.
Чын айтып атам. Ал бул кишини караңыздар, колунда китеп, мында бир чоң өрнөк бар. Анткени Азирет Алиден сураган, байлык кымбатпы же билимби дегенде, билим кымбат, билим менен өкүм чыгарасың, байлыгың өкүм чыгат деген экен. Билим кымбат, байлык көбөйсө касың көбөйөт, билим көбөйсө досуң көбөйөт деп айткан экен. Билим кымбат, байлыкты берген сайын көбөйөт, азаят, бийликти берген сайын, билимди берген сайын, бөлүшкөн сайын көбөйөт деп айткан экен. Ошон үчүн караңыздар, илим билимге чакырган адам болгон экен, дин илими болгон экен, дүйнөнүн илими болгон экен. Эгерде бул киши Советтер Союзу менен келишип алганда, менимче азыр Жусуп Абдырахманов, Исхак Разаков, ошол эле Абдыкадыр Озбековдун катарында турмак. Топурактан чыкты, кырктын арасынан чыкты, баягы эле алтын жаркырап. Элибиз мындай инсандар менен сыймыктанат. Анан эң аягында айтарым, Имам Абу Ханифаны бирөөлөр жамандаганда аябай сүйүнчү экен, белек бербейчү экен. Неге дебейсиздерби? Анткени мени жамандаптыр, мага жала жааптыр, күнөөмдүн баарын алып койду, жок деген ушуну алып койсун деп сүйүнчү экен. Азыр бирөө бизди жамандаса эмне дейбиз? Урушабыз, талашабыз, териштиребиз. Укмаксаң, көрмөксөң болуп койгон жакшы. Кыргыздын бир сөзү бар, жамандыкты көргөн жерде көм кой, уккан жерде унут деп. Мен муну эмнеге айтып атам? Жараткан жакшы көрөт экен. Мусафир өлүмүн насип этиптир бул бир. Экинчиден 70 жыл бою жамандатып, анча-мынча пенделик күнөөлөрдүн бардыгын тазалап жок кылып коюптурбуз. Акырет абат болсун. Өткөндү сыйласаң, келечектен сый көрөсүң. Кыргыздын өнүгүшүнүн бир гана жолу бар. Маданиятын, тилин, ыйман унутпасын, анан өткөндөрдү сыйласын. Биз чындыгында өткөндөрдү сыйлап аткан эл болуп атабыз. Эми бул эстелик менен иш бүтпөйт. Китептерге киргизели. Бул жерде тарыхчы инсандарыбыз турат. Анча-мынча бул кишини көрүп калган инсандар болсо, ошолордун сөзүн угуп калалы. Мен ушунчалык силе урматтап бул жака келдим. Бул жагам эмне болуп калыптыр? Атайын жашаган, өмүрүн өткөргөн үңкүрүн көрөйүн деп туруп, Карашора тарапка да быйыл барып келдим, жол байган эшитип алып туруп. Анткени бул адамдардын батасы тийсин. Түркияга барсам, Эртугрулду окудуңар, көрдүңөр. Ошо Эртугрулдун эстелигинин алдында жазып коюптур. Каяка баратканды билгиң келсе, каяктан келгенди унутпа деп. Каяктан келгениңизди унутпайлы десек, ушундай инсандарды тааный билели, жаш балдарга окуталы. Азыр бүт дүйнөдө жаш балдарыбыз караңыздар, ким билесиң десе, футболисттердин бардыгы билет. Роналдо, Месси, Мбаппе, алардын кийген шортиктердин размеринен бери билишет экен. Кайсыл оюнда канчанчы секундта, кайсыл девяткага гол киргизди, ошодон бери билет экен. Бирок Жаныбек Казы ким десең, ал ким деп билбейт да. Тилиңди, маданиятыңды, тарыхыңды унутсаң, чеграмды ачып кой. Андай мамлекеттин келечеги жок деген сөз бар. Биз үчүн жанын берген кишилер ушулар. Булардын кадырына жетпесек, келечек да биздин кадырыбызга жетпейт. Келечегибиз кең болсун, ыкбал салаттыгы тең болсун. Көбүрөөк Куран окуп жүрөлү. Руху бизден разы болсун, жаратканын жары болсун, чөлдөрүбүз шаар болсун. Көкүрөктө ушундай инсандар бизге аманат кылган, намыс менен ар болсун. Чоң рахмат. Бакча кылып, Аллах Таалам шейиттигин кабыл кылып, ушундай улуу ажыр хасанат сооптор менен кыяматтагы даражасын бийик кылып, Аллахым өз райымына алсын. Аннар бирахметика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Çok bayım ben görüyorum da bunu nefesini kaldırmayın.